Бүгүн Жалал Абад шаарындагы мектептерде коңгуроо кагылып, жаңы 2019-2020 окуу жылы башталды. Мектептердеги билим майрамына калаанын вице-мэри Руслан Алтымышев, шаардык мэриянын аппарат башчысы Эрнест Зяйдинов баштаган жергиликтүү бийлик өкүлдөрү да катышты. Алар жаңы окуу жылы жалпы мектептер үчүн ийгиликтүү жана жемиштүү болуп, окуучулардын билим алуусуна болгон аракеттерди дагы күчөтүү керектигин белгилешти. Ага улай мектеп мугалимдерине жаратман эмгекти жана сабырдуулукту каалашты. Эске салсак, Жалал Абад шаарында жалпы мамлекеттик 20 орто мектепте 2300 окуучу 1-класска кабыл алынды. 1-сентябрь күнүн ушунчалык кубанычтуу сүйүнүч менен келип өткөрүп жатабыз. Жалпы Жалал Абад шаарындагы жарандарды 1-сентябрь билим күнү окуу жылынын башталышы менен кызыгууттуктайм. Бүгін 2 сентябрда бізде Жалал Абад шаарыбыз боюнча жаңы 2019-2020 жылга жаңы окуу жылы башталды. Бүгүнкү күндө биздин Жалал Абад шаарыбызда 20 мектебибизде 732 класс комплекттелип, бүгүнкү күндө 2000ден ашуун окуучулар 1-класстын босогосун аттап жатышат. Негизинен шаарыбыз боюнча мектептердин даярдыгы жакшы.